Жеке кабинетиңиздерге кирген учурда согласие персональных данных деген пункт бар. Ошол пункттун ичинде галочка чыкпай жаткан болсо, сиздер түндүк тиркемеси сиздерге жардам бербейт. Баланс кейжи жаздырышыңыздар керек болот. Баягы эле кадимки эле тиркеме. Play Market'ten же App Store'дан баланс кейжи жаздырасыздар. Жолдошуңуз дагы, келинчегиңиз болсо, келинчегиңиз дагы, жолдошу дагы. Жаздыргандан кийин экөөңүздөр эки жактан тең идентификациядан өтөсүздөр. Идентификациядан өткөндө баланс кейжинин ичиндеги орусча болсо госуслуги, кыргызча болсо мам кызматтар деп турат. Ошол жакка кирип, ошол жакка киргенден кийин государственный ипотечный компанияны тандап, ошол государственный ипотечный компанияны бассаңыздар 3 пункт турат. Регистрация ГИК, согласие ГИК, оплата ГИК деп. Ошонун ушул жерден жакшылап угуңуздар. Кимдин атынан регистрация кылып жаткан болсоңуздар, ошол жаран, ошол айым, ошол мырза регистрация ГИК дегенди базат. Ошонун жубайы же жолдошу болсо, ошол өзүнүн телефонунан дагы жанагынтип идентификацияны өтүп бардын кылгандан кийин согласиясын гана базат. Экөө тең регистрация ГИК деп базабаш керек. Ошондо галочка чыгат дагы жеке кабинетке кирип кароого туура жөнөтүп койсоңуздар болот.